кече тияктага барып көрдү да. Квартиранын хозяйкада по-моему мына врач жагынан неге мо дейт, билет го дейт, сразу көрүп. Мисалы үчүн, бул биздин нормада позвоночник болот да. Көрдүңүздөрбү? А бул болсо, центральный мостный канал деп коет. Жилим болот. Бул центральный мостный каналдын эки капталынан анда ачык канал болот, көрдүңүзбү? Мынакей. Бул биздин баягы позвоночниктеги хрящевый ткань деп коет, кемирчек ушул болот. Ошонун ортосунда ядросу болот, көрдүңүзбү? Баягы биздин эки жакка кыймылдаганда аморсаторный функцияны аткарып берген ушул. Эми бул позвоночник менен буну салыштырыңыз, айырмасы бар бекен? Бул эки канатынан жарылып чыкканда мына нерсти кысып койгон. Анан мозгко жакындап, баягы кээде буттары судорога берип тартылып калып атканы, мына. Кээде талып калат да бутучу. Көрдүңүзбү? Бул өзү айдын формасында болуп ачык болуш керек да. А бул уже мындай наоборот. Чыгып калган. Канал жабылып калган да. Мынакей көрдүңүзбү? Бүт ушудан болуп атат да. Бул томография азыр биз ушуга түш десең качат да. Как если он полный чыгарып берет да, сонун кылып. Чөткө чыгарып берет экен, а? Каптатынакай кылып турчу, мынакей. Көрдүңүзбү? Билинип атабы мунун? Ооба. Чыккан жерлери, мына даже бос болуп туруп жабылып калган. Бул жерде баягы центральный мостный каналдан чыккан ипичке тамырды деле бул кысып кала берет да. Бүт ошодон деле бере берет воспалениечи. Бунун азыр биз белинде аралашыбыз керек да, көрдүңүзбү? Мынакей. Бул кандай десем, грыжанын башталышы да. Грыжанын башталышы? Начинающая стадия грыжа деп коет да. Эми эле ушул позвоночникти карайбыз азыр. Мисалы үчүн, мына центральный мостный канал кетип атпайбы? Мунун ортосундагы мына кырды болуп жүлүнүп көрүп тосуп кетип атат да. Ошон үчүн бул баягы ооруп аткан процесс ушудан жүрүп атат да. Көрдүңүзбү? Эми баардык албадан колдон келишинче мен айткам, өзүнүн сөзүндө туруп, колуман келишинче мен лечение кылып берем. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Азамат байке да ушундай жардам берип атат. Кызым үчүн сизге да рахмат. Сизге да рахмат байке. Буюрса баардыгы жакшы болот. Июнь айынан баштап кетет, булар бул жарайт. Алла насип кылса, лечение кылып беребиз. А так тизесинде эч кандай коркунуч жок. Болгон бүтүн ешинде коркунуч жок, а? Жок, бул белинде. Белин жакшылап дарыласак, буюрса чең чыгып кетет. Жакшы, буюрса баардыгы сонун болот. Сен жакшы аракет кылсаң, баардыгы сонун болот. Сен эч коркпо. Укол сайбайбыз. Эч нерсе кылбайбыз. Өзүнүн акырын лечениясы менен лечение кылып беребиз. Макулбу? Все. Алла рахмат. Алла разы болсун. Чоң рахмат сизге. Салам алейкум. Алла разы болсун сизге да. Жан сүйүнтүп, бири-бирибизди кубантып жашайлы деген үмүттөбүз. Азыр мынакей биздин кичинекей биздин кичинекей карындашыбыз Рабиянын ден соолугуна байланыштуу бизге кайрылуу болгон. Ошол кайрылуунун айланасындагы бүгүнкү жүрүп жаткан аракет. Кудай буйруса азыр ошол мынакей Алтынбекке кирип жолугуп ошол эмесин баарын билдик. Июнь айында колго ала турган болду. Анан бул жерден Алтынбекке дагы Алла разы болгон болсун. Ошол Алтынбек бир курс лечениясын бекер кылып бере турган болду. Эми аны деле эсеп алганда бир 15 000 сомдун айланасындагы акча болот. Ошол 15 000 сомду деле бүгүн кыйын нерсе табыштык дагы, бирок ошентсе дагы баягы өзүнүн жасап жаткан ишине соопту батаны аралаштырып иш жүргүзүш бул биздин канда бар нерсе. Анан мынакей Кудай буйруса Рабия Алтынбек байкеге жолуктук, Кудай буйруса. Азыр каяка баратабыз? Азыр магазинге баратабыз, жана биздин кичинекей биздин камогубуз бар. Ошонун ичинде бери экөөбүз биздин ошол алыскы жактан кийим жөнөткөн бир туугандар. Сиздерден Кудай разы болсун. Мына Россиядан жөнөткөн, Россиянын бардык шаарларында, мисалы Якутиядан, Новосибирскиден, деги эле Новый Уренгойдон да жөнөтүшөт. Сонун нерселерди берип жүрөт экен, Ошол туура келет окшойт,
Так, бир футболканын дагы карайбыз. Рахмат айтабыз, Бәрден. Жакшы. Кана шорта болот экен, э? Мынакей, могу кийимдер жөнөткөн бир туугандар. Мынакей, моундай кийимдер келет бизгечи, мына карагыла. Бир туугандар, достор. Мына моундай балдарга, мынакей 2 жаштагы балдарга жапчаң спортивка. Бар бош керек да карайлычы. Мынакей. Ушул кийимдер жөнөткөн бир туугандар, сиздер өзүңүздөр жөнөткөнүздү көрүп атсаңыздар керек. Ушул мына сүйүнүп, кубанып канчалаган биздин бир туугандар кийинет ушул жерденчи. Рахмат ушу алыста жүргөн бир туугандарыбызга. Мына мен кызым алып кийип атат. Кана? Кызыма шортик, футболка, мына эжеси өзү тандап берип атат. Кана? Чага эле экен же кичекейби же туура элеби? Туура эле. Бул жерде кийимдер эле эмес, мынакей могу жерде бүт келген жаңы немелер, ана мына үйгө кулчателдер да бар. Менин азыр үйдө эгерде кулчател эмелер керек болсо, алып алсаңар болот. Кулчател менен алайынчы. Болот. Мону көргүлөчү кийип. Мынакей. Размери ошо окшойт сиздики эле? Я. Мына куртка. Бир туугандар, эгер мына көрүп аткан болсоңуз, мына куртканы жөнөтүп берген бир туугандарга мына Кудай ыраазы болсун. Эң жакшы сонун. Жылуу. Камера кара. Сонун. Çok rahmat, Allah razı olsun. Baldarыңарды, kızlarыңарды bu masayını görgülü. Esalaman şu yerlerden özüңөр жутуңарга келип алгыла. Буйруса, Кудай буйруса. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, алыстан жөнөткөн кийимдериңер менен силер алыста туруп жылуулук тартылып атасыңар. Алыста туруп сүйүнүч тартылып атасыңар. Кудай буйруса, Кудай ыраазы болсун. Мындай ишибиз деги эле токтобосун. Бул өтө сонун нерсе да, бирөөгө бир нерсе мынтип жүрөгүн кубантыш, бул мусулманчылыктагы эң бийик сапат. Менеси менен тастаник бар го, ошону салып алсаң сонун болот экен. Качество стаябы жакшы. Могу базарда жана өткөндө кышында жөнөтүштү, Казакстандан бир байкебиз бар. Жанагы Леон ботинкаларын. Ал базарда 3,5 миңден турат. Ошолорду жөнөттү да, анан биз 600дөйбү, 500дөн ашык үй бүлөгө жөнөттү. Бир эле үй бүлө өзүмдүн атымдан зекет. Мен кийсем бир 2 сезон кийем да. Аяк кийимди өтө жакшы кийем мен. Анан тигине кандай? Ана кроссовкасы да бул. Мына кроссовканы ушу Россиядан берип жүргөн да бай. Россиядан мына бүттүн бөгөн. Бизде келген баягы айрым адамдар үчүн түшүнүктүүрөөк болсун. Ушул магазинден келип кийим алуунун тартиптери, жана ушу канчалаган кишилер келип кийим алды. Бизде магазинге күнүнө бир 10-15 киши келет. Суббота, воскресенье күнү, суббота күнү 10-дан ошондо суббота, воскресенье күнү вообще ошондо 20 киши келип кийим алып кетет күнүнө, майыптар. Биздики ошо майыптык боюнча, ошо мындай инвалидность боюнча карайбыз. Мынакей азына ноонтип, мына бир туугандар, мына ноондай жаткан биздин бир тууганыбызды сүйүнтүп, ушунун үстүнө мо кийип турган кийимдей, мындай кийимдерди беришилик. Аны кубантычлык биздин эң чоң адамдык сапат да, мисалчы. Мына карагылачы. Мына могу жерде могу бир тууганыбыз үйүнөн чыга албайт. Ошо эл чыккан жакка бара албайт, эл барган жерге. Мына мондай бир туугандарыбыз бар. Ушуларды кичине кийим эметип, мынакей. Ушу сүйүнүп калышат. Ушуларды бир сүйүнүчүнөн пайда болгонсо биз үчүн ошол керек болуп турат да, мынакей. Карагылачы, анан мынакей өлтүрөп отурушат. Мына бул жерде бүт документтер монтип каралып чыгат баардыгы. Мынакей. Бул жерде бизге керектүү немелер бүттүгү тиркелген. Мынакей. Апасынын, атасынын немелери. Мына монтип диализде жатышат. Бөйрөгү отказ берип, бөйрөктүн немесинен азабын тартып канчалар жатышат. Мына ушинтип. Мунун 2 кол тең жок экен байкуштун. Сүрөт тартат да, сүрөт тартып сагып окуп. 2 кол жок, бирок сүрөт тартат, Карасын, ушундай тагдырлар эми жүрөгүң ооруйт да мындай эметкендечи. Мынакей ушундай балдарды энелер багып карап, байкуштар отурушат. Анан мынакей
көрүп атып ыйлагым келет үйүнөн чыгыша албайт мондай. Мына достор, анан сиздер жөнөткөн кийимдер каяка кетип атат экен деп да ойлоп калып башыңыздар керек. Мына ушундай бир туугандарыбызга жетип мынакей. Мына баягы көзүнөн эметкен бала экен, э? Атасы каза болуп кетиптирби? Кудай. көзү көрбөйбү атасында көзү көрбөйчү, жакында эле чалсак мынакей. Ыйман саламат болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Мына урматтуу бир туугандар, мына ушундай буйруса мындай кийим жөнөтүүлөрдү дагы кабыл алынат бизде. Жөнөтсөңүздөр болот, жөнөтүлүп атат, бүгүнкү күндө келип атат. Кудай ыраазы болсун. Мынакей анан келип атат. Кайра Кудай насип кылса дарегине жетип атат. Аллах баарыңардан ыраазы болсун, бир туугандар.